Мотивация издеген адамдар бар. Эң жакшы мотивация убакыт тездик менен өтүп атат. Апаңдын бетиндеги тырыштарын кара. Атаңдын көзүнү кара. Атаңдын чачтарын кара, агарган чачтарын кара. 10 жылдык мурдагы ата энең менен азыркы ата энеңди кара. Анан 10 жыл мурдагы өзүңдү кара, анан азыркы өзүңдү кара. Неге жеттиң? Ата энең үчүн не жакшылык кылдың? Бир туугандарыңдан качанганча жардам күтүп жашайсың? Аларга жардам берем эмес, жардам алам эмес, жардам берем деп жашашың керек эле. Сен жеңилдим десең эркек болуп тур. Кыздар кайга барат? Сен үй бүлөң, сен эже карындаштарың кайга барсын? Ошондуктан эң күчтүү мотивация издегендерге мотивация бул мурда ата бабаларыбызды карасаңыз, мурда күчтүү ийгиликке жеткен адамдарды карасаңыз, ал учурда мотиваторлор жок эле. Жашоонун өзү мотиватор эле да. Мотивацияны жашоонун өзү берет эле. Ооба, урматтуу мекендештерим, мотивация кандай мотивация дей беришет кээ бирлер. Беликте мынтип чарчап тебип кетесиң. Анан бир аю кубалап калсын эле. Ушундай тездик менен качасың аюудан, өлүп калбайын деп. Бул жашоо берген мотивация да. Ошол мурда таштап кетүүлөр, согуштар, көп кыйынчылыктарды көргөндүктөн адамдарга жашоонун өзү мотивация болгон. Ошондуктан мотивация деп отурууга аракетиңди кыл.